Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин силер менен боло турган сабагыбыз 6 класс дүйнөнүн тарыхы. Бүгүнкү сабакка маанайыңар жакшыбы балдар? Албетте силерден жакшы деген сөздү уккум келет. Азаматсыңар. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Сабактын темасы Борбордук Азияга ислам цивилизациясынын келиши. Бүгүнкү сабакта балдар Борбордук Азияга араб цивилизациясынын келишинин себептери, жолдору жана анын тийгизген таасири тууралуу билип алалы. Мына ушул түшүнүктөрдүн негизинде биз сабагыбызды түшүнгөнгө аракет кылабыз. Силер үчүн сабактын планын түзүп койдум балдар. Анда эмесе сабактын планы менен таанышалы. Биринчи, араб уруулары жана алардын биригүүсүнө түзүлгөн негизги шарттар. Экинчи, арабтардын Борбордук Азияга басып кириши. Үчүнчү, Борбордук Азияга араб цивилизациясынын келиши жана анын таасирдүүлүгү. Мына ушул пландын негизинде сабагыбызды түшүнөбүз балдар. Силерге сабакка киришердин алдында мен мурдакы өтүлгөн темалар 5 класс, 6 класста өткөн түшүнүүңөрдү текшергим келип, силер үчүн ойлонгула, тапкыла деген суроолорду бергим келип атат. Биринчи суроо. Мусулман өлкөлөрүндө хижра, жер которуу, качуу дегенди түшүндүрүп, 622 жылдан баштап хижра жыл эсептөөсү деп аталат. Ал кимдин жер которуусунан башталган? Жообу балдар, Мекке шаарынан Медина шаарына Мухаммед пайгамбардын жер которуусунан башталган. Экинчи суроо. Окуу түндө алдындагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап. Окуу билим көп нерсеге жеткирет, бул экөөнөн урмат сыйды көп көрөт. Ыр саптары кимге тиешелүү? Жообу Жусуп баласагын. Үчүнчү сурообузга өтөлү. 751 жылы Атлах салгашуусунда Кытай араб аскерлеринин беттешүүсүндө жеңген. Жообу араб аскерлери. Мына балдар, биз суроолорго жооп берип алдык. Эгерде менин жардамымсыз кимде-ким бул суроолорду өзүңөр таба алсаңар, азаматсыңар. Эми балдар, алгач араб уруулары кимдер экенин жана кайда жашагандыгын билиш үчүн биз дүйнөнүн саясий картасындагы Арабстан жарым аралына баралы. Мына бул карта. Дүйнөнүн саясий картасындагы Арабстан жарым аралы. Силер билесиңер балдар, жарым арал деп бир жагынан кургактык менен чектешип, калган бөлүгү суу менен чектелип турган аралды жарым арал дейбиз. Демек Арабстан дал ошондой арал. Силер көрүп тургандай, Арабстан жарым аралынын чек аралары менен таанышып өтөлү. Иордан дарыясы. Мына бул сызыкчаны карагыла. Демек Арабстандын түндүк батыш жагына барат. Иордан дарыясы, андан кийин Эфрат дарыясы, сызыкча бул Эфрат дарыясына барып такалат. Демек муну менен биз Арабстан жарым аралынын түндүгүнөн ушул дарыялар менен чектешип турат экен. Чыгышынан Персия куймасы менен сызыкча Персия куймасына барып такалды. Буга Эфрат жана Тигр дарыялары куят. Ошондуктан Персия куймасы деп аталат балдар. Түштүк чыгышынан түштүгүнөн Араб деңизи менен чектелип турат. Демек сызыкча Араб деңизине барды. Ал эми
батышынан Кызыл деңизи менен чектешип турат экен. Демек, кызыкча Кызыл деңизине барып такалды. Демек, балдар, биз Арабстан жарым аралы кайсы жерлер менен чектешкендигин билип алдык. Бул жерде Арабстандын жаратылышы өтө татаалыраак. Коргакчылык. Ошондуктан ушундай жаратылыш шартта араб уруулары көчмөндөр жана отурукташкан калк болуп бөлүнүшкөн. Көчмөн арабтарды бедуиндер же болбосо көчмөн талаалыктар деп коюшкан. 7-кылымда Мухаммед пайгамбар ислам динин киргизип, бүткүл бытыранды араб урууларын бириктирген. Бул эң күчтүү мусулман мамлекети. Араб халифаты жана анын күчтүү аскер түзүмүнүн түптөлүшүнө шарт түзгөн. Арабтар Франциянын түштүгүнөн баштап Инди жана Окс, азыркы Аму дарыясына чейинки зор аймакты баскан. Мына бул картага көңүл бурабыз. 7-9 кылымдарда арабтардын жеңип алуулары. Демек, азыркы мен айткан зор аймакка бул Франциянын түштүгү жана Инди дарыясына чейинки зор аймакты баскан. Демек, арабтардын күчтүүлүгү бул 7-8 кылымдарга туура келет, балдар. Ал баскынчылык доор деп аталат. Өзгөчө Харасанда Византия жана Иран аскерлерин жеңип алышы арабтардын маверанактардын жерине баскынчылык кылуусуна шарт түзүлөт. Ошентип, маверанактардын жерлерин басып алуусу арабтардын күч кубаттуулугун даңазалайт. Арабтар өзүнүн баскынчылыгында жихад урааны менен Борбордук Азиянын көптөгөн жерлерин каратышкан. Жихад арабча жехт сөзүн түшүндүрүп, иштөө, аракет кылуу, коргоо, чакыруу, таратуу маанисин түшүндүрөт. Биз бул исламды таратуу деген маанисине жакындатабыз. Борбордук Азиядагы арабтар басып алган өлкөлөргө батыштагы Византия, Иран мамлекеттери, ошондой эле Тохарстан, Афганистандын түндүгү, Өзбекстан менен Тажикстандын түштүгү кирген мамлекет, Бактрия, Хорезм, Согду, Түрк, Түргөш мамлекеттери. Буларды силер Борбордук Азиянын мамлекеттери катары билесиңер. Ал эми канчалык мүмкүнчүлүгү болуп турса да, Кытай жана Индия өлкөлөрүн баскан эмес. Себеби арабтардын баскынчылык согуштары 8-кылымдан баштап басаңдап калган. Арабтардын баскынчылык жортууларынын басаңдашынын себептерине кайсылар келет? Борбордук Азиянын жергиликтүү элдеринин катуу каршылык көрсөтүүсү, арабтардын мамлекеттик бийлик түзүмүнүн алсыз болушу, байлыкка туюнган мамлекет башкаруучулары согушту улантууну каалаган эмес. Эмесе араб цивилизациясына келели, балдар. Араб цивилизациясын эмнелер түзөт? Мекке шаары. Бул Аравиянын борбор шаары. Ал эми анын дал борборунда Кааба ибадатканасы, зыярат кылуучу жай турат. Бул жерге дүйнөнүн көптөгөн булуң бурчунан келип зыярат кылып сыйынышат. Куран китеби. Куран деген сөз бул арабча окуу дегенди түшүндүрөт. Ал 114 сүрөдөн же болбосо бөлүмдөн туруп, 6236 аяттан турат. Мында Алланын пенделерине кайрылуулары, буйруктары жазылат. Ал эми бул болсо намаз окуу, бул сыйынуу деп аталат. Намаз окуу бул исламдын 5 парзы: келме келтирүү, намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү жана эгерде мүмкүнчүлүгү болсо ажыга баруу деген 5 парздын бирин түзөт. Демек, календар бул жыл санагы. Ислам дининде хижра деп аталып, исламдын жыл санагын түзөт. Бул чыгыш календары.
жылдын, айдын, күндөрдүн санагы. Бул медресе балдар, ислам окуу жайы. Арабча медресе деген сөз үйрөнүү дегенди түшүндүрөт. Ал орто жана жогорку окуу жайы болуп саналат. Мектепте медресенин айырмасы. Медреседе дин окутуу менен кошо балдар математика, адабият, астрономия, укук, философия сыяктуу сабактар окутулган. Араб жазуусу бул жазмалар, эскермелер, каттар жана башкалар. Араб жазмалары оңдон солду карай жазылат. Бул жазмалар менен улуу ойчулдар, окумуштуулар Ал-Фараби, Ал-Хорезм, Ибн Сина, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари сыяктуу ойчулдар өз эмгектерин жазышкан. Ал эми кийинки сүрөт ислам дини. Бул монотеисттик дин, бир кудайга ишенүү дегенди билдирет балдар. Борбордук Азияга ислам цивилизациясынын келиши менен түзүлгөн жагдайлар. Согуштар токтоп, соода жанданып, көп аймактар мусулман провинцияларына айланган. Эл массасы ислам динине тартыла баштаган. Өзгөчө түрктөр араб жазмасына өтүп, араб дүйнөсүн тааныган. Ислам дининин баалуулуктары жергиликтүү элдердин маданий баалуулуктарына аралашкан. Түрк тилдүү элдер өнүгүүнүн жаңы жолуна түшүшкөн. Анда эмесе балдар, сабакта алган түшүнүгүбүзгө кичине тапшырмалык суроолор. Биринчи суроо. Ислам динин кайсы эл түзгөн? А варианты ирандыктар, Б варианты арабтар, В варианты византиялыктар, Г варианты түрктөр. Туура жооп бул Б варианты арабтар. Жихад сөзүнүн мааниси. А варианты исламды жаратуу, Б варианты ыйык согуш, В варианты жакшылык жасоо, Г варианты аракет кылуу. Туура жооп балдар исламды таратуу. Үчүнчү суроого өтөлү. Ислам цивилизациясына кирбейт. А варианты түрк жазуусу, Б варианты араб жазуусу, В варианты Куран китеби, Г варианты соода буюмдары. Туура жооп балдар түрк жазуусу. Демек, кимде ким бул суроого туура жооп тапса, азаматсыңар. Азыркы учурда ислам цивилизациясынын кайсы белгиси көп колдонулат? Төртүнчү суроо. Мусулман календары, ислам динин тутуу, араб жазуусу, намаз окуу. Туура жооп ислам динин тутуу. Балдар, баарыңар таап алдыңарбы? Азаматсыңар, ким тапса. Анда эмесе сабакты жыйынтыктоого өтөлү балдар. Биз бүгүнкү сабактан алган түшүнүктөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Араб цивилизациясы Аравия жарым аралында пайда болуп өнүккөн. Арабтардын тынымсыз баскынчылык согуштары жүрүп, анын негизинде Борбордук Азияга араб цивилизациясы өтүп, жергиликтүү элдердин жашоо турмушуна кеңири аралашкан. Борбордук Азиядагы түрк элдерине таасирин тийгизип, өнүгүүнүн жаңы багыттарына мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Анда эмесе балдар үйгө тапшырма алалы. Силер үчүн төмөндөгү суроолор көрсөтүлөт. Сүрөттөр менен таанышып чыккыла. Бул Бишкек шаарындагы жаңы борбордук мечит. Экинчи сүрөтүбүз Бишкек шаарындагы эски борбордук
мечит. Бул сүрөттү баарыңарга тааныш Алымбек Татканын медресеси. Демек балдар, жогорудагы сүрөттөрдүн окшоштугун жана айырмачылыгын атайсыңар. Окшоштугу жана айырмачылыгы. Экинчи тапшырма силерге параграф 22 177 беттеги суроолорго кыскача жооп бергиле. Ушуну менен сабагыбыз балдар соңуна жетти. Саламатта калгыла.